Ысык көл районунун Тор Айгыр айылынын тургуну Талант Океев бир канча жылдан бери жамгырлатып сугаруу аракетин ишке ашыруу менен алек. Алгач насос аркылуу, ал эми быйыл суунун өздүк басымы менен жамгырлатып сугарууну ишке ашырган. Мындай ыкма сугат сууга болгон таңкыстыкты азайтуу менен сууну сарамжалдуу пайдаланууга өбөлгө түзөт. Эми мунун пайдасы бир жана ооздун начальниги айтып кетти. 2,5 миң куб менен сугара турган болсок, бул 1000 кубка жетпеген суу менен сугарат. Потеря болбойт, сугатчы жалдап кереги жок, арык тилинбейт. Көп эле пайдасы бар. Бирок эл муну туура түшүнүш керек, кымбат деп эсептебеш керек. Себеби дегенде бул 30 жыл кызмат кылып берет. Эч кандай ремонт талап кылынбайт. Жана турбаларды жерге көмүп алсак, бул 30 даже 50 жылга чейин бул чыдайт, чирибейт. Ысык көл районунун батыш тарабында сугат сууга болгон муктаждык жогору болгондуктан жамгырлатып сугаруу учурдун талабы. Семинардын максаты дагы бул сындуу натыйжалуу кадамдарды дыйкандарга жайылтуу менен иш жүзүндө колдоно билүүгө үндөйт. Сугат суу маселесин чечүү боюнча, ушулардын экономиясы боюнча ушу келип көрсөңүздөр, бүгүн атай эл менен келип отурабыз. Бул жакшы иштердин бири. Сууну өзүңөр билесиз, жылдан жылга тартыш болуп келатат. Ошон үчүн бул маселени чечүүнүн чоң маселелери бар. Бул биз көчө өңүндө суу башкармалыгы менен сүйлөштүк. Ушул семинарды өткөзүп аткан балдарды, мына эл журтка кылып аткан кызматын, элди үйрөтүү боюнча атайы сөз сүйлөштүк. Анан бүгүн келгенде семинарда мен көрүп отурам, баягы ушул жерге бир жигит айткан, биз ушул 2-3 гектар дайындайлы. Анан өз көзүңөр менен келип көрсөңөр деп, бүгүн өз көз менен келип, эл журт менен келип таңдап отурабыз. Керектүү нерселердин бири бул маселеде, бул жерде жанагы техниканын аздыгы болгондуктан, каналдардын аздыгы болгон үчүн чоң маселелер болгон. Бүгүн бул маселе менен бүт чечсек болот экен. Жамгырлатып сугаруу аркылуу 1000 куб суу менен 1 гектар жерди 2,5 саатта сугаруу мүмкүн. Убакыт жана суунун көлөмүн экономдоо менен биргеликте арык казуу, сугатчы жалдоо сыяктуу жумуштар жокко чыгат. Жамгырлатып сугаруу идеясын чыгарып, ушул Чырпыкты айылындагы мына Талант байкенин жеринде дагы 2,5 гектарга жакын жерде мындай бир жамгырлатып сугаруу долбоорун алып чыгып бүгүн семинар, тренинг катарында көпчүлүктү чакырып отурат. Ушул жерде күбө болдук. Мен ойлойм, бул жамгырлатып сугаруу биздин бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү жаратылыш мындай бир өзгөрүүлөрү байкалуу болуп барыбыз маалымдабыз. Ушунун алкагында ушул долбоорду киргизип элге сунуштап атканы менин оюмча бул эң жакшы бир жөрөлгө деп эсептейм. Суу тартыштыгын алдын алуу максатта биздин чарбачылык бир топ жумуштарды аткарат. Мамлекет тарабынан 2 жылдан бери жакшы колдоо көргөзүлүп, акча каражаты бөлүнүп берилип жатат. Ал акча каражатын былтыркы жылы 2022 жылы бир топ лотокторду алмаштырып, арыктарды механикалык тазалоого, Г түрүндөгү блокторду алмаштап, дыйкандарга суу берүү максатында былтыр 10 миллион 250 миң сомду өздөштүрүп, ошого иш алып барганбыз. Быйыл болсо мамлекет тарабынан 9 миллион 721 миң сом каралып, азыркы тапта 4 миллион сомду өздөштүрүп, темир бетондуу лоток, гешкаларды алып койдук. Буюрса сугат суу мезгили бүтсө, вегетация мезгили бүтсө, ошолорду орноштура баштайбыз. Жамгырлатып сугарууга бардык эле аймактын географиялык абалы туура келбейт. Ал эми Чырпыкты айылында тоодон агып түшкөн сууну эффективдүү, туура багытта колдонуу менен сугат суу көйгөйүн чечсе болот. Буга деген электр энергиянын кереги жок. Ал биздин айыл тоолуу аймактар болот. Тоодон ылдый түшкөн сууну турбага кошсок, 15 атмосферага чейин бизге даяр ылдыйга даяр трубаларды койсо, ылдыйыбыз даяр да. Бул жамгырла биринчиден жердин кыртышын агыз ылдый жакка кетпейт. Экинчиден арык тилип убара болбойбуз, сугатчы издеп убара болбойбуз. Азыр сугатчы биз үчүн табылбай атат. Бул кесип. Ошон үчүн ушуга өтүшүбүз керек. Бул сууга эконом.
Айыл чарба тармагындагы эң орчундуу маселеге айланган сууга суу көйгөйүнүн альтернативдүү жолу жамгырлатып сугарууну колго алуу болуп саналат. Арык каналдарын казуу жана тазалоо сыяктуу жумуштардан арылып, аз убакытта көлөмдүү жерди сугарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык көл району.